Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас Кербени өзүнүн кезектеги иш сапарын Баткен облусунда улантты. Бул ирет институттун алдында түзүлгөн жогорку окуу жайга чейинки даярдоо борборунун мүчөлөрү 18, 19, 20 февраль күндөрү Баткен жана Кадамжай райондорунун орто мектептеринде болуп, окуучуларга жана мугалимдерге тренинг семинарларды өтүп келишти. Жогорку республикалык тесттин түзүүчүлөрү Сомо болсо да, ал жерде негизи жалпы биологияда 40 суроо түзүлөт. Анын 4-5 суроосу ботаника бөлүмүндө, мисалы үчүн өсүмдүктөр, бактериялар жана коз карындар боюнча кетсе 4-5 суроосу. Андан кийин жаныбарлар зоология бөлүмүнөн 6-7 суроо алынат. Андан адам анатомиясы боюнча 7-8 суроо, жалпы биология 12-15 суроо. Экология боюнча 4-5 суроо, жалпы генетика боюнча 4-5 суроо. Бул баардыгы бириктип келип 40 суроо түзөт. Биз чынында оятыда кыйын суроо келбейт да. Жаңы борбордун максаты же миссиясы региондордогу мектеп окуучуларына багыт берүү менен жогорку республикалык тесттин негизги жана кошумча предметтерине багыт берүү жана аларда келе турган тапшырмаларга кандай даярдануу керектигин, кандай материалдар менен даярданыш керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек жана кандай ыкма менен даярдансак бат өздөштүрөбүз деген темада семинар болот. Алгач Баткен районунун Жусуп Байжигитов, Дүшө Ахматов, Токтогул атындагы орто мектептери жана Баткен облустук жатак гимназиясында болушуп, андан соң Кадамжай районунун номер 30-чу Орунбай Тешебаев, Акбала Шамурзаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчү класстары менен жолугушуп, ЖРТга даярдоо жана ага багыт берүү боюнча кыргыз тили жана адабияты, биология предметтери боюнча жалпы түшүнүктөрдү беришти. Аталган саамалыктын уюштурулуусу окуучуларга бир топ мотивация берүүдө жана аларды билим алууга шыктандырууда. Деп коелуз, оксиморондар мындай эле да. Бай өзүңөр айткандай. Далил десе, далилсиз. Кызык десе, кызыксыз. Бүгүнкү семинарга катыштым. Мен дагы өзүмө чоң мотивация алдым. Биринчи кезекте эле окуш керек экен. Бүгүн мындан ары окуп келгем, мындан кийин дагы көбүрөөк китеп окууга кызыгуум, андан дагы жүрөгүмдө башкача бир сезим пайда болду. Окуган адам эч жерде кем болбойт экен. Ошондуктан көбүрөөк китеп окуш керек экенин билдим. ОРТга дагы жакшы даярданып, кантип даярдануу керек экенин. Мен дагы ошол эже байкелерибизге окшоп көп балл алып, жакшы окуу жайларга окууга өзүмө дагы да кызыкчылыгым кеңейди, көп болду. Билбеген нерсебизди билдик, көп нерселерди билдик. Иш-чара жөнүндө айтып берсем, бүгүнкү иш-чарада мен көптөгөн маалыматтарды өзүмө алдым. Себеби бул мисалы иш-чара кээ бирки иш-чаралар мындай сууз эле болот да, адамдар жөн эле сүйлөп эле маалымат бере эле кетет да. Ал эми бул иш-чарада болсо ошол кызыктырып, оюндарды уюштуруп жана суроолорду берип, ар бир окуучуну сүйлөттү. Мага ошол жери жакты. Облустун окуучулары билимге ашыккан, мугалимдери дасыккан тажрыйбада иш алып барары жана өзгөчө билим чөйрөсүн түзүп, аны кеңейтүүгө болгон көжүрмөн эмгектери байкалды. Ошондой эле өткөрүлүп жаткан семинарлар окуучуларга таасирдүү таризде уланып жатканын мектеп мугалимдери белгилеп өтүштү. Жусуп Байжигитов атындагы мектебине келген ОУПнин Мурас Кербени бул окуучуларга абдан чоң мотивация берди. Ошол биз ойлойбуз, ошол алыскы аймактардын мектептерине, башка мектептерине дагы барып, ушул сыяктуу кербен семинарларды өткөрүп берсе, бир топ окуучуларыбыз жана жалпы республика тестке даярдануунун өзгөчөлүктөрүн билет экен. Ошол китеп окууга, ошо билим алуунга өтө мындай кызыктар болот экен деген ойдобуз. Баса белгилеп айта кетсек, 2020-2021 окуу жылында ОГУПнин алдында жогорку окуу жайга чейинки даярдоо борбору ачылып, аталган борбор январь айынан тарта иш жүргүзө баштады. Белгилүү болгондой өлкөбүздөгү кырдаал дагы да толуккандуу жакшыра элек. Аны эске алуу менен алгач алыскы аймактардагы мектептерди кыдырып, элек жериндеги окуучулардын билимдерин байкашып, аларга жардам жана колдоо иретинде жаңы маалыматтарды жеткирүүгө аракеттенишүүдө. Баткен жергесине барып семинар өтүп келдик. Ал жерде окуучулар ушунчалык кабыл алды. Биз ал жерде ошол жогорку республикалык тесттин кыргыз тил жана биология бөлүмүнө кантип даярданыш керек жана кандай материалдардын негизинде деген темалардын үстүндө семинар, презентациялар көрсөттүк. Ал жерде
жана андан сырткары жаңы предметтерди, жаңы кесиптерди тааныштырдык. Алардын ушунчалык көздөрүнөн байкалып турду, мына кызыгуусу, келечекке болгон умтулуусу. Биз аларды көргөн сайын биз алдыга мындай дем күч болду да. Мисалы үчүн алар көпчүлүгү ошол сурашты, ошол биз ал жерде тааныштырдык ошол биология предмети боюнча вирусология, микробиология, молекулярный биология, биотехнология, биоинженерия деген ушул сыяктуу жаңы тармактарды тааныштырганда алардын ушунчалык кызыгуусу байкалды. Биз дагы ушул тармакка тапшырсак болотпу? Бир эле биологияны тандап, биз биолог, мугалим же врач болуп калбастан ушундай кесип ээлерине дагы кантип жетишсек болот? Эгер өлкөбүздө ушундай адистер келсе, өлкөбүздө ушундай тармакта жумуштар болотпу деген өздөрүнүн кызыгуу суроолорун берип, жана алар өздөрүнүн ыраазычылыктар билдиришти. Бат-баттан ушундай региондорго келип семинар өтүп турсаңыздар, ушундай мотивациялык сөздөрүңүздөрдү айтып турсаңыздар, биз ушуга муктажбыз. Дагы айыл жергесинде жетпей калган мектептерге келсеңер деген сунуштар көп түштү. Кулпнай Мамасалиева, Борон Чергешев, ОГП жаңылыктары.